Авиация жана космонавтика тармагына кызыккан окуучулар сөзсүз түрдө шахматты жакшы өздөштүрүү керек. Мындай кеңешин Кыргыз Республикасынын баатыры, кыргызстандык алгачкы космонавт Салижан Шарипов Бишкек шаарындагы Ломоносов мектебинде окуучулар менен баарлашууда айтты. Илимий билим берүү комплексинин окуучулары менен жолугушуу ачык диалог форматында өткөрүлүп, анда окуучулар космос мейкиндиги менен өз алдынча таанышууга жана аларды кызыктырган суроолорду берүүгө уникалдуу мүмкүнчүлүк алышты. Кененирээк кесиптешим улантат. Авиация күнүнө карата Илимий билим берүү комплекси Ломоносов мектебинде авиация жана космонавтика күнүнө арналган кызыктуу илимий билим берүү жана маданий иш-чара өткөрүлдү. Иш-чаранын катышуучуларына окуучулардын космос темасындагы колөнөрчүлүк жана сүрөттөрүнүн көргөзмөсү, ошондой эле концерттик номерлер тартууланды. Поехали, Гагарин, ракета в космос понеслась. Вот это был рисковый парень. С тех пор эпоха началась. Бул иш-чаранын ардактуу конугу учкуч космонавт, Кыргыз Республикасынын баатыры, Россия Федерациясынын баатыры Шарипов Салижан Шакирович болду. Я рассказывал ребятам о том, что как важно играть в шахматы. Мен балдарга айтар элем. Учкуч болууну каалаган балдар эң башкысы шахматты жакшы билүүсү керек. Шахмат ой жүгүртүүнү, анализ кылууну, чечим чыгарууну калыптандырууда, өнүктүрүүдө абдан пайдасы чоң. Много было нештатных ситуаций, и то, что я многие вопросы. Ош облусунун Өзгөн шаарында туулган Салижан Шарипов, россиялык 88-чи космонавт жана Кыргызстандан биринчилерден болуп космоско учкан. Анын космоско биринчи учуусу 1998-жылы STS-89 программасы боюнча Endeavour космос кемесинде 8 күн 19 саат 46 мүнөт 54 секундага созулган. Учуунун жүрүшүндө Россиянын Мир орбиталык комплекси менен туташтыруу жүргүзүлдү. Ал 2004-жылдын 14 октябрынан 2005 жылдын 25 апрелине чейин эл аралык космос станциясында Союз ТМА-5 космос кораблинин командири жана 10-чу экспедициянын борт инженери катары экинчи космостук учуусун жасады. Учуунун жүрүшүндө ал 2 жолу космос мейкиндигине сейилдеген. Бүгүнкү күндө Салижан Шакирович окуу тарыхый комплекстин жетекчисинин орун басары жана Юрий Гагарин атындагы космополиттик окуу борборунун илимий изилдөө институту, федералдык мамлекеттик бюджеттик мекемесинин жаштарды окутуу космоцентринин жетекчиси. Иш-чаранын максаты балдарга эмгек жөнүндө айтып берүү, бүгүнкү күндүн маанилүү экенин, бүгүн жалаң эле Кыргызстан эмес, Россия Федерациясы эмес, бүткүл дүйнө майрамдаган күн. Анткени адам заты ааламды багындырган 12 апрель 61-жыл, ошондон бери технологиянын өнүккөнү, адамдын эмгегинин үзүрүн көрө турган мезгили. Ошол жөнүндө балдарга агай келеңгесире кезигип айтып берип жатат. Биз үчүн абдан маанилүү, биз үчүн сыймык. Анткени агай көп мектептердин ичинен биздин мектептин тандап балдарга келип айтып берип атат. Анткени биздин мектепте физика жана болбосо табияттануу илимдерине сабактарына абдан көп көңүл бурулат. Илимий билим берүү комплекси Ломоносов мектебинин окуучулары менен жолугушуу ачык диалог форматында өткөрүлдү. Анда окуучулар космос мейкиндиги менен өз алдынча таанышууга жана аларды кызыктырган суроолорду берүүгө уникалдуу мүмкүнчүлүк алышты. Программа викториналык оюн менен аяктап, анда Ломоносовдун окуучулары космос мейкиндигин изилдөө жана заманбап космос илимин өнүктүрүү боюнча билимдерин көрсөтүштү. Ошондой эле легендарлуу космонавттардын ысымдарын эстешип, туура жооптор үчүн Салижан Шакировичтин өз колунан сыйлыктарды алышты. Hamma жакшарды там эң технологичный жумуштарга чакырам. Мектепте окуш керек, жакшы окуш керек, спорт менен шууланыш керек. Анан кийин там биз элибизди, биз журтубузду тутамаган көрсөтүш каалайм да. Бул иш-чара Юрий Гагарин атындагы космонавттарды даярдоо борборунун илимий изилдөө институту, федералдык мамлекеттик бюджеттик мекемеси жана илимий билим берүү комплекси Ломоносов мектеби менен биргеликте кесиптик багыт берүү программасын ишке ашыруудагы космонавт болууну кыялданган бардык жаш кыргызстандыктарды гранттык негизде окутууга багытталган маанилүү иш кадамдарынын бири болот. Махабат Шакирова, Айсырга Кадырова, Абсамат Дөөлөсбеков, билим жаңылыктары.